Бүгін 17 декабрь 2022 жыл біз МЧС-тен гуманитарлық жардамдардың складында, Белгілешкен складында тұрабыз. Кеше күнден баштап бүгін түні, бүгін саат 2-3 болып қалды. Бірден 10 өтті. Şu азыркыга чейин бирнече гуманитарлык жардамдар келип жатат. Ош областынан, Жалал-Абад областынан, Чүйдөн, Бишкектен көп өзүбүздүн жарандарыбыз катуу жардамдарды көргөзүп атышат. Эми азыркы акыбалды айта турган болсок, өзүңүздөр билгендей Лелек району менен Баткен районунун ортосунда 4 көчө деген аябай мындай кууш жерибиз бар. Аерде ең мындай бүт эки тараптан тартышып, атышып, ошол жерде талашкан жерибиз бар. Анан азыркы гум жардамды ошого байланыштуу кечээкиде ошол жерде аскер кызматкерлери ошол жерде боевой действияларды өткөргөндөн Лелек району толугу менен мындай продуктовый безопасность жагынан кыйынчылыкка учурап калды. Азыркы күнү аяктан келип аткан маалыматтар боюнча bir-iki günde öyle produktlara kalktı. Birden bir jaranlar, birden bir aktivistler, birden bir şu aile hükümetin ödülleri gelip oşa malumatlarını aytıp atışat. Biz az toluk hareketmene, oşa Türk köçünün arka tarafındaki turgan, Samarkand'da Ravat, Ortoboz, Ozadır, oşa ayıldarına hazır oşa жардамдарды биринчи рет ошол жака көргөзүп атабыз. Эртеңден таңгама саат 5:30 Разаков шаарына бир колону жеткиздик. Ошондой эле жанында өзүңүздөр билгендей Ойтек жагындагы Арка, Достук, ошо интернационал биздин айылдарыбызда кошмо мамлекеттен кол салынып, биздин элдерибиз аяктан качып, бир нече үйлөр жаңыдан өрттөндү. Ellerimiz margumga kaçıp, ошо маргумда дагы гуманитарлык кризис катталып турат. Ошол жака азыр биз толугу менен маргумга азыркыда 2 кобону жеткизип атабыз, Сүлүктөгө 1 кобону жеткизип атабыз, кошумча дагы Разаковго артындагы турган чоң фура машинесине толугу менен ушул жардамдарды жүктүп, ошол жака алып барабыз деп атабыз. Азыркы акыбалда орто 4 көчөнүн жанында дагы атышуу башталды дейт. Бирок өзүбүздүн охрана менен керектүүчү ошо аскер кызматкерлерибизди алып, мен ойлойм ошо төрткүчөдөн өтүп кетебиз деп ошо оюмда турат. Амал айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул коопсуз жайга көчүрүү боюнча элдерде кайсыл жерге чейин көчүрүлүп атат, бул жагы жерлердин аталышын айтпай эле коюңуз. Кайсыл жерге чейин мүмкүнчүлүгүбүз бар? Sizler hazır görgөндөрүн Баткендин ичинде элдер аябай аз калды. 30% калды десем жаңылышпайм. Одан дагы аз калышы мүмкүн. Баары Лелек району болушу. Сүлүктүү маргумдарга көчкөн болсо, Баткен районунан көбүнчө Кадамжай районуна жайгаштырды. Жалпысы 149 000 адамга чейин азыркы күндө биздин эсебибиз боюнча ошо убактылуу жерлерде жайгашып турат. Кадамжай районуна дагы жерге түзмө-түз жардамдарды биз көргөзүп атабыз. Трасса боюнча келип аткан гум жардамдарды машиналарды ошол жерден эле токтотуп, Кадамжай районунун акимчиликтерине жана ошол жергиликтүү бийликтердин өкүлдөрүнө жөнөтүп атабыз. Калгандарын бул жерден биргелешкен складка түштүрүп, биргелешкен складка yerinde kamdap, top, işte birde kalınca gitmesinde alanı olsun. Adam dışarı, yakta GSM jagынан tartışış болуп атат. Şu GSM jagынан da Жалал-Абадтан азыр бүгүн түнү менен тартып, азыркы күндө 26 тонна тарттык, кечке чейин дагы бир 30дан ашык тонна тартып келебиз. Мен ойлойм, şu анчалык мында гуманитардык кризисти жеңил өткөнгө аракеттенебиз.